Assalamu alaikum GFS kanalынын көрүүчүлөрү. Биз азыр мына сиз көрүп турган 800 метр квадрат метр үйгө келдик. Негизги багыты бул квартиранттарга ылайыкталган. Ошол 2 этаж 1, 2, 3 подвалы менен негизи 4. Подвалда бирок котельный эле бар. Анан азыр биз менен жүрүңүз ага ичине. Жүрүңүз Салып аке. Көрүп чыгайлы. Мына туугандар азыркы мына комнатага кирдик. 6 кабыргалуу алюминий радиатор турат. Буга биметалл койгон жокпуз, именно алюминий койдук, анткени жылуулукту батыраак чыгарып берет. Суудун көлөмү чоң болуп, ысыкты көпкө чейин сактайт. Мына разъемный крандарды койдук, анткени эртең обой чаптап же краскалап калса, ушу разъемный крандар менен чечип чыгарып, кайра алмаштырып берет. Эми азыр подвалга түшөлү, котелду көрсөң, котел кандай иштеп атканын. Бул акылдуу меш болуп эсептелет, анткени буга мынандай өзүнчө бир блок управление коюлат. Бул блок управление ушул насосту, вентилятор көрүп турасыздар сиздер. Ушуну башкарат. Ток уланган эмес, мына кабелде турат. Мына насостор баары ачык, тиги да ачык, бул да ачык. 32 труба менен подача обороту баардыгы 32 труба менен айланып келди. Азыр мына отту күйүп атканын көрсөң сиздерге. Эскертүү, эшикти ачканда акырын ачасыз туугандар. Мына азыр от күйүп атат, көмүр. Түтүнүн да аз чыгып атат, анткени азыр уже көмүрлөрдү да чоң берип калбады, мурдагыдай майда эмес. Ошондой эле азыр мына температураны бизде азыркы маалда мына 45 градус. Азыр от жаккандан бери азыр 45 градуска көтөрдү. Ушул азыр самотек туугандар. Эгер ток келсе, мону эле саябыз, токко. Дальнейший бул азыр арамис өзү эле уже күн чатып кеткенден кийин өзү эле иштей берет автоматтык түрдө эле. Эгер свет өчүп калган болсо, кайра арамис өзү өчүп калат, бирок система айлана берет. Ошол кезде могул жерде кран болот. Бул насос дегенде жаап калат. Эгер свет өчкөндөн кийин муну ачып койсоңуздар, бул самотёшный кете берет туугандар. Морлор боюнча дагы айта кетели, бул 200 нержавейка дымоход болду. Ушунун баары Салып аке канча метрге чыкты бийиктиги? 12 метр. 12, азыр негизи нержавейкадан 12 метр алдыңыз, Мына туугандар ушул отвод, тройник баары биригип, мына 12 метр алынды. Анан мунун жакшы жери мына мурда темир коюп, ичине бир аз үчүлүштөр болду бизде дагы. Ошон үчүн азыр мына нержавейка койгондон бери мына аябай тазалаш оңой. Анткени муну ачып туруп, бир 15 күн тегерегинде ушул жерди ачып тазалап койсоңуздар, печтин күйүшү жакшы болуп, таза күйүп калат. Андан кийин мына биздин зырный клапан боюнча туугандар. Мына азыр зырный клапанды биз регулируемый койдук. Бу жерде азыр 2 барга коюп койгонбуз, мына турат. 2 барда турат. Муну деген өйдө ылдый чүрсөк болот. Кайра өйдө көтөрсөк болот да, мына өзгөртсө болот. Ошого жараша бул эгер бир жер тоңуп калчу болсо, бул жерден лишний сууларды ачып берет туугандар. Бул компьютерлар боюнча Польшаныкы, вентилятор дагы Польшаныкы. Польшадан келген, Кытайдыкы эмес. Свети жокта иштейт, акылдуу меш, полуавтоматтык коебуз. Бул эч кандай жанда көмүр таңдабайт. Эми жүрүңүздөр, экинчи жана үчүнчү этажга чыгалы, ачыктан көргөзөйт туугандар. Туугандар, азыр биз экинчи этажда турабыз. 20 труба ушул 3-чү этаждан 1-чи этажга түшүп кеткен да. Анан схема подключения туугандар. Мына сиздер көрүп тургандай, азыр 3-чү этаж менен 1-чи этаждын температурасы почти бирдей эле, анткени биздин ысык сууду могу 2-чи этаж алып калбайт да. Эки түрдө подключение болчу да. Суу келип радиаторго кирип, анан будан чыгып кетчү. Ал кезде анда бул радиатор ысыктын баарын алып калат. Ошондой болбош үчүн баары бирдей иштеш үчүн түп түз бергенбиз 1-чи этажга. Ысык суу до конца түшөт, 1-чи этажга чейин түшүп. Ошондо могулар температуралар баары чогуу иштейт. Бул система негизи этажка үйлөрдө да көрсөңүздөр болот. Эгер түшүнбөсөңүздөр биздин комментарийга сурооңуздар калдырсаңыздар болот. Мекемеңиздер болсо же үйлөрүңүз болсо, ошо биздин жанагы төмөндөгү телефондорго кайрылып туруп салсаңыздар, биз Салып аке же мен ушу сиздердин баардык сурооңуздарга жооп бергенге даярбыз. Мына ушул жерде азыр мына Салып акебиз мастер, өзү мастер. Эгер ушундай объекттериңиз болсо, мына Салып аке кайрылсаңыздар болот. Дайым телефондорго жооп берип, сиздердин бүт суроолоруңузга жооп берет туугандар.